Суук түшөрү менен үйдү жылытуу мында чогулган тургундардын негизги көйгөйүнө айланат. Алар Жалал Абад шаарынын Барпсейил көчөсүндөгү номер 77 көп кабаттуу үйдүн жашоочулары. Бул көп кабаттуу үйдө жылытуу тутуму жок. Мындан улам жашоочулар кышында электр энергиясы менен үйдү жылытууга мажбур. Кышында мындайда обогреватель жагабыз да. Обогреватель жагабыз, анан ушу айтып атам го, 3 комнат болсо, бир эле комнатасында отурасың да. Наркы үйгө чыга албай, суу аябай. Сен уну коридорго чыгасың, неме кухняга чыгасың, кадимкидей кийинип алып чыгабыз да. Ансыз биз тамак жасай албайбыз. Ушул бир эле комната обогреватель менен күн көрүп атабыз да. Анан ага дагы светибиз атып кетет, кышында бардыгы саят. Тургундардын айтымында буга чейин жылуулук берүүчү ишканадан келип, тутумга улоону убадалап кетишкен. Андан кийин жашоочулар үйлөрүндөгү жылыткыч түтүктөрдү тазалап, каражатын даярдап турушкан. Бирок бул тилек ишке ашкан эмес. Жылуулуктан үмүт үзбөгөн тургундар тиешелүү жактар маселени чечип берүүсүнө ишеним артып турат. Азыр тем более балдарыбыз бар, неберелерим бар. Эми быйыл кышта кандай чыгып кетебиз билбеймин. Ошо кайрылып атабыз да, бизге отоплениега жардам берип койгула деп. Бир жыл ушу жасап беребиз дегенде биз баарын үгүттөп, даярдап акчаларды кармасак келбей калышты. Ушу менен кайра элдердин көңүлү калып кетип, отопление боюнча мына быйыл да козголуп атабыз. Бизге ушу отопление кылып беришсе жакшы болот эле. Бизге жардам берип колун сунса, то элдер дагы карап турбайт. Биз дагы ушу канча процент болсо кошуп топтоп берет элек. Жашоочулардын мындай арызына байланыштуу Жалал Абадтагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесине кайрылдык. Мекемеден билдиргендей, бул үйлөрдү жылуулук тутумуна улоо оңой иш эмес. Маселенин баары каражатка барып такалат. Мындан улам бул ишти кийинки жылдардан тартып иш планга киргизүү керек. Канча элдер ошо эртерээк заявление жазып турса, эртерээк киргизип, эртерээк уласа болот ошол үйлөрдү. Бага айткандай эле план берип кайтага киргизип ал жерге чоң насостарды коюшубуз керек, котел коюшубуз керек. Котел койбосок аны жылуулукту бере албайт, требуемый жылуулукту бере албайт. Ошон үчүн котельный ичин дагы өзгөртүшүбүз керек, трассаны дагы өзгөртүшүбүз керек. Ошо баардыгы келип акчага такалат да, акчага. Жалал Абад шаарында жалпы 70 көп кабаттуу үй жылуулук системасына туташтырылган. Быйылкы жылы дагы 10 көп кабаттуу үй жылуулук тутумуна кошулуп жатат. Мекеменин маалыматына караганда, бул үйлөрдүн жашоочулары 2018 жылы тутумга уланууга арыз беришкен. Жалал Абадтагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесине караштуу 18 откана шаардагы социалдык мекемелер жана көп кабаттуу үйлөрдү жылытат. Анын көбүндө көмүр, мазут жагылат. Ошондой эле газ менен иштетилгендери дагы бар. Учурда 2000ден ашуун абонентти жылуулук менен камсыздап келет. Жылуулук температуранын өзгөрүүсүгө байланыштуу болот. Аны мен айта турганым 3 суткада күн түндү средний эсептегенде +8 градус болуш керек. Ошондо бизден Кыргыз жылуулук энергиянын филиалыбыз биз. Бизге ал жактан команда келет. Андан тышкары дагы биздин мэрия, биз ушул Жалал Абад шаарында турганыбызга байланыштуу мэриянын буйругу болот. Ошонун негизинде биз жылуулукту беребиз. Жалал Абад облусунда социалдык мекемелерди жана калкты кыш мезгилине даярдоо иштери 58% аткарылган. Облус боюнча 29 откана бар. Ага жалпысынан 222 000 тонна көмүр керектелет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.